Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Азатбек Алияр уулу, Кыйын Кыргыз каналы. Адахан Мадумаров, Абсамат Масалиев менен дос экенин билет белеңиздер. Бирок андай эмес кептин баары. Эң башкысы сиздер билбеген маалымат. Ал кандай дейсизби? Жөн гана китеп. Таң калдыңыздар окшойт. Сырдуу нерсе китеп элеби деп. Бирок бул китептин ичинде маалыматтын баары камтылган. Кыргыз элин ким сатып жеген жана бийликтин кайсы жеринде иштейт ошонун баары бар. Эми Адахан Мадумаров баарын билет. Бул окуяга чейинки болгон окуянын баарын айтып бере албасам дагы, эми сиздерге кененирээк айтып кетейин бир четинен болсо да. Абсамат Масалиев бул китепти Адахан Мадумаровго бул дүйнө менен коштошоордон 4 саат мурда берген. Абсамат Масалиев кыргыз элинин сыймыгы адилеттүү жана чынчыл болгон. Ал өзү менен бирге жүргөн Адахан Мадумаровду өз уулундай көрүп, анын элге күйгөн чынчыл адам бойдон калаарына көзү жеткен. Жана ошол китепти бул адамдын өзүнө көзү тирүүсүндө өз колуна берүүгө ашыккан. Ошол күнү түшкү саат 12-лер чамасында жаназадан кайтышты эле. Абсамат Масалиев эс алуу күн экенине карабастан Адахан Мадумаровду ак үйгө келүүсүн айтат. Адахан Мадумаров улуу кишинин сөзүн эки кылбастан барып китепти алат. Жана ал убактан көп өтпөй, саат 6-лар чамасында Абсамат Масалиевдин уулу бул суук кабарды жеткирет. Атам бул жарык дүйнө менен коштошту деп. Кыргыз элим, Абсамат Масалиев жана Адахан Мадумаровдун ортосунда болгон жылуу мамилени кененирээк билген адамдар болсо комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Кийинки жаңылыктардан кабардар болуу үчүн подписация баскычын басып, катталуу болуңуз керек. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Азыр дагы бул жакта дагы түзөтүлдү. Сурагыла деп атат да, район миллион жөнүндө сиздин оюңуз. Мен бир канча жолу айтпадым. Же кандайдыр бир жигиттер топтолуп алып мамлекетти башкарып атат. Же мамлекеттин ак же кара деп айтканга даремети жок. Эгерде баягы комиссия Айда мырза айткандай комиссия түзүлдү, байлыктарын текшергиле деп. Эмне деген жыйынтык чыкты? Ошол комиссиянын жыйынтыгына эл ишенбей, кайра ошол суроону берип атса, демек бул бийликтин баркы ноль. Анда токтоосуз түрдө кетиш керек булар. А эгерде ошол комиссиянын чыгарган жыйынтыгы туура болгон болсо, анда оозуңа талкан салбай чыгып түшүндүрүп айт. Түшүндүрүп айта албайсың, себеби сен чоркоксуң, сен дөдөйсүң. Сен караңгысың, айта албайсың. Айткан нерсеңин бүт баары жалган болуп чыгат. Ушул гана. Эми кайра айтып бергенден же оозуңда бал пайда болуп кетпей, же ачуу болуп кетпейт, туурабы? Коррупционер деп кайра кыйкырып аткандан кийин далилдер. Далилдей албайсыңбы? Анда чык, колумдан келбей калды деп кет. Кандай дейсиз? Башка жолу жок. Мен тийиштүү органдарда иштесем, мен түздөн түз ошого жооптуу болгон болсом, айтмакмын. Мунусу туура, мунусу туура эмес. Анан көптөгөн элдердин катарында жүрүп, эч кандай иликтөөлөрдүн жүргүзө албай атып, маалыматтарын бүгүн карасам, мына генералдын бааркын карагылачы, кыргыздар. Намысыңдан жерге кирип кетесиң, айланайын. Мына өткөндө Баткен областында белгилүү бир инсан 2 жол тандабасты милиция кызматкерлерине белекке тапшырды деп чыкты, туура? Анан министри баш болуп чыкты. Жок, белекке тапшырган жок. Биз ылдамдыкты күчөтүп койгон үчүн биз аны токтоттук деп. Жок, андан кийин видео көрсөтүп койду. Бата берип атат. Жакшылыкка колдонгула деп. Андан кийин Кашкар кетиш керекпи? Айнанай. Мына карагылачы. Россияны караңыздар. Бир журналист блогерди туура эмес кармап койгондугу үчүн 2 генерал кызматтан кетти. Өтө жогорку кызматтагы генерал. Канча полковник кызматтан кетти. Себеп элдин ишениминен кеттиңер деген маселе менен Путин
кызматтан бошотtu. А биздин генералдарың не деп дабдырап атат? Не деген жалгандарды таратып атат? Вице-премьер не деген жалгандарды таратып атат? Эч бир айткандары бири-бирине шайкеш келбейт. А мамлекеттин жетекчисимин деген азаматың отурат коозуна талкан салып. Жак дебейт, же көк дебейт. Мына өткөндө жазыптыр. Көрүнгөн жака учканча ушул маселеге чекит коюп койсоңуз жакшы болмок деп. Бул бүгүнкү күндөгү мамлекет башчыңар саякаттаганды укмуш жакшы көргөн азамат экен да. Ушу бир токтоосуз эле бир саякаттап турса экен. Эми ошону дагы аябай чоң жетишкендикке көрсөтүп, Япониянын жаңы императорунун кызматка киришүүсүнө катышты. Эмне болду катышып? Эмне чыкты Кыргызга, эмне пайда болду? Сенден башка кайсы мамлекеттин президенти бар? Бул не деген намыссыздык? Анан ал жака борт менен учпай, самолет менен учуп кетти. Айнынайын, ал жака учуп бара турган самолетуң босуп учасыңбы? Ушул самолетту 2006 жылы Россия Федерациясынын президенти Курманбек Бакиевке белек кылып берген эле. Азыркы учуп аткан самолет. Ошол Бакиевдин жасаган кабинетинде, Бакиевдин жасаган столунда отурасың. Андан бери 10 жыл өттү. 10 жылдын ичинде же бир учак ала албасаң, же бир стол жасай албасаң, эмне кылып отурасың мына отурумдукчулар? Революция жасаган жоокерлер. Тырмакчанын ичинде. Ал жака бардың, бир чай иштиң, япон чайынан берип койду. Менимче ошол жердеги элчи айтты да, ошол жерге келип бериңиз. Же бул жердеги отурган тышкы бөлүмүнүн жетекчиси айтты. Ошол жак эптеп бир чакыруу кагазын алып бер. Башка кыла турган иши болбосо, көрсөтө турган иши болбосо, эптеп баягы бир журналисттердин кызыкчылыгын пайда кылыш үчүн эмертең Аравияга учуп атат дейт. Эмне кыласың барып, айтчы? Эмне пайда табасың келип? Анан биз мындай бир жоопкерчиликтүү карашыбыз керек да. Жалпы элдер учкан самолет менен учуп кетти. Туура да, себеп сенин самолетуңду Европанын үстүнөн учурбайт. Учуп бара да албайт ал самолет. Андан коңгуроо кагып кыйкырбагыла, мактанбагыла. Ошондуктан мына Казактын президенти Кыргызстанга келет экен, келди кетти, эмне болду? Эмне келишимге кол койдуң да, эмне пайда таптың? Башка мамлекеттердин жетекчилери караңыздар. Өзбекстандыкы Казакстанга, Казакстандыкы Өзбекстанга, Тажикстандыкы Казакстанга, Казакстандыкы Тажикстанга келгенде не деген келишимдерге кол коюлуп атат? А биздикилер жөнүнө чай ичкени барып келип атпайбы? Өзү бир оомат кетерде ушундай болуп калат экен. Эсиңиздерде болсо 2005 жылы кышында Акаев жөнүндө ушундай сөз кеткенде, мага десе Арктикага барып пингвиндер менен учурашып келсин эми деп. Учурашпаган жери калбады, саякатка барбаган жери калбады дегенде, эми ошо пингвиндер калды дегендей. Ошол сыяктуу мына эл дагы, жогорку кеңеш дагы элдин акчасы менен учуп аткандан кийин сураш керек, эмнеге баратасың? Эмне пайда табабыз биз кыргыздар? Эмне келишимге кол коесуң? Ким чакырды? Деген сыяктуу суроолорго жооп бериш керек. Анан самолет менен учуп атат деп эле кол чаба бербей. Давайте я вам самый свежий пример. Вот встреча. Очень счастливое лицо господина Джеймбекова с Имамали Рахмо. Это в июле этого года. И что они говорят? Пресс-служба двух государств взахлеб рассказывали, как плодотворно поговорили лидеры дружественных стран и какое значение встреча имела для решения приграничных конфликтов. Что они подписывали? Протокол намерения было подписано межправительственное, межведомственное, межгосударственное, я повторяю, сотнями. И что? Даже президенты и межправительственные протоколы не выполняются. Все, что касается межгосударственных, межправительственных, пограничных вопросов, скрывают очень много документов. До сих пор неизвестно, какие документы были подписаны между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан, касающиеся по Аксайскому району. Я недавно был
Какие демаркационные работы проводятся со стороны Узбекистана, я видел своими глазами. Эгерде ошол тажик тарап өзүнүн милдеттенмесин аткарбай аткан болсо, Если Таджикистан не следует своим обязательствам, то Кыргызстан должен принять зеркальные меры, перекрыть дорогу. Например, есть такие анклавы, как Сох, Варух. Нужно закрыть к ним доступ, поставить местных жителей следить за этим, обеспечить им всестороннюю поддержку. Нам нельзя сидеть сложа руки. У нас тоже есть рычаги воздействия. биздин дагы колдон келе турган иштерибиз бар. Бүгүнкү күндө Баткен областына На протяжении многих лет мы просим предоставить Баткенской области особый статус, расширить полномочия губернатора, чтобы он мог назначать глав местных МВД, погранслужбы, силовых органов. өзү кызматка коюп, өзү кызматтан ала турган ыйгарым укукту бериш керек ошолорго. 49 жылга келишим, биз тажик. Согласно документу, Кыргызстан взял в аренду на 49 лет 275-метровую полосу приграничной территории. Мы зависим от дороги, которая проходит через анклав Варух и которая нужна нам. А у них есть 275 метров линий электропередач, которые идут по нашей земле, но нужны им. Если кыргызская власть не хочет признавать протокол 2009 года, то она может просто повалить им столбы и отключить электроэнергию. Что, у властей не хватает смелости или ума, чтобы это сделать? Акылы жетпей атап алар. Ошол 3 айылдык кеңештин депутаттарына мен терең ыраазычылык билдирем. Хочу сказать спасибо 3 депутатам айыльных кеңешей. Они молодцы. Вместо того, чтобы замалчивать ситуацию на границе, как остальные, они пытались предотвратить конфликт, били во все колокола, просили принять меры. И то, что наша милиция, наши власти стали вызывать их на допросы за попытку защитить свою страну, я считаю это предательством. Бул кыргыз милициясы тарабынан, кыргыз бийлиги тарабынан чыккынчылык катарында баалайм. Жогорку кеңеш Говорят, что и Джогурку Кенеш, и премьер-министр хорошо осведомлены о ситуации, получают информацию. Интересно, что им вообще докладывают? Нужно пригласить тех баткенских депутатов и выслушать их. Премьер-министр съездил в Баткен всего на 1 день. Разве можно за 1 день разобраться во всей ситуации? Сомневаюсь в этом. мен аябай чоң күмөнүм бар.